Мадумаров элди ойлогон эр азамат экендигин, анын Акаевдин да Бакиевдин да учурунда бардык адилетсиздиктерди президенттин көзүнө сайып айтып жүргөндүгү менен бийликчилерге жакпай келет. Ага мисалы Адахан Мадумаров Бакиевдин учурунда жогорку кеңештин спикерлик кызматынан Бакиевдин туура эмес башкаруу системасына макул болбой, өз арызын жазып, депутаттык мандатын да албай кызматтан өзү кеткендигин дали катар ошол кездеги маалымат жыйынынан көрсөңүздөр болот. Ошол кезде Адахан Мадумаров Ак Жол партиясынын политсоветинде түгүл, партиянын мүчөлүгүндө да жок экендигин айтып, элдин гана эч бир партияда жок саясатчысы экендигин билдирген. Мен өзім сұранбадым. Өзім сұрандым, коллегаларға қайрылдым, ешқандай талаш тартышы жоқ. Bir doğuştan meni қолдап, қызматтан кетуімді қолдап берсеңіздер деп сұрамын. Фракцияда жағаласыз бе, башқа қызматқа келешек ойланабыз. Депутат болып шығасыз, Аны дағы шешеміз. Қарап жүрміз. Адахан Душабай, чем вы будете заниматься? Чем вы будете заниматься дальше? Я отвечал вчера на этот вопрос, чем занимается 5,5, почти 5 миллионов населения Кыргызстана. Будем жить, работать. Такой вопрос. Вот сейчас, когда депутаты из других фракций выходили, они сказали, что вот партия Ак Жол буквально вас вот предала, вот съела буквальным образом. Вы разочаровались в партии Ак Жол? Вы останетесь в этой партии? Хотя вы всегда говорили, один из лидеров этой партии, я никаким лидером не был. Я не член политсовета. Я ни в какую организацию не вхожу. А разочарование или очарование, там, у меня всегда было ровное отношение. 2010 жылы парламенттик шайлоодо Элмирза Сатыбалдиевди токтоп алган жолуктум. Бир 7-8 саатта жолугушуп отурдук. Ал киши Бек Боруевдин жакшы экен мамилеси. Ошол жерде барып шашпай кетти, чай ичип, эс алып кетти. Мен анда мамлекеттик кеңешчилем дейт. Ошо акыркыда 2009 жыл күз мезгилинде экен. Сөздөн сөз чыгып, Дайнар Үсөнов айтты дейт да. Мына дейт, биз коррупция менен күрөшүп жок кылып алсак, Совбестин секретары Мадумаров айтып атат. Бул коррупция биз 7-й штаттагы немеге чедакка чейин чыгып кетип айтып атат. Дегенде тиги Бакиев чакырды дейт, Курманбек Салиевич. Чакырылачы Мадумаров деп. Анан Адахан аке деп айтты. Адахан аке кирди дейт. Киргенде Бакиев bir жарым сааттай ачыштал дейт да. Сен каяктан көрүп атасың? Каерден көрүп калдың? Эмне болуп атат? Дегенде Адахан аке сөз алып айтты дейт. Курманбек Салиевич, биринчиден балаңызды, экинчиден инилериңизди бүгүн жумуштан кетирип тазаланбасаңыз, сизди эртең Акаевдин тагдыры күтүп турат деп. Муну мен айткан жок, муну Мадумаров айткан жок. Муну Элмирза Сатыбалдиев айтып атат, сураңыз ошондон барып. Мен кадимгидей муздап чыктым дейт. Элмирза Сатыбалдиев. Эми жакшы бүтпөй калды го баягы деп. Дайнар Үсөнов айтып жүрүп, анан Адахан Мадумаров чакырткан, келчи мен азыр эле сүйлөшө коеюн деп. Мадумаров айткан сөзү ушул болгон. Муну ким айтат? Муну ким айтат? Элестеңиз, сизди Акаевдин тагдыры күтүп турат эртең деп. Эгерде балдарыңызды, инилериңизди бүгүн жумуштан кетирбесеңиз, ушундай тагдыр күтүп турат сизди деп. Мында айтат го, мына Мадумаров Акаевди Бакиевди ээрчитпөдү, Бакиев кызматка келет деп. Канаке? Муну ким айтат эле? Эгерде кызматы керек болсо айтат эле, унчукпай эле, сизди көтөрө эле, ошо макул эле, мен ката кетирип койдум, айткан эмесмин деп актанат эле го. Кызматтын кереги жок болгон бул ишиге. Бул иши биз мамлекетибиздин как-то бир алдыга жылып, бир ер азамат, уул кыздар башкарсын деген таза. Андай болбой калды да, шартында. Мына ушуну айтат эрдик деп, ушуну айтат батырлык деп, ушуну айтат мамлекеттик кызматкер деп.